Алымкадыр Бейшеналиевич, саламаттык сактоо системасынын жана социалдык стационардык мекемелердин кызматкерлеринин эмгек акыларын кайра эсептөөнү жана аларды жаңы өлчөмдөрдү төлөөнү өз убагында камсыз кылуу үчүн тийиштүү чараларды ыкчам өз убактысында аткарыңыз. Урматтуу мекендештер, бүгүн мен медицина тармагынын ар кайсы категорияларындагы кызматкерлердин эмгек акыларын бир кыйла жогорулатуу жөнүндө чечим кабыл алгандыгымды кубануу менен айта кетейин. Мамлекет өлкөбүздүн медицина тармагын өнүктүрүүгө өз күчүнөн тышкары инвестиция тартуу менен саламаттык сактоону модернизациялоонун, ооруканаларды заманбап медициналык аспаптар менен жабдуунун жана эл журтубузга сапаттуу медициналык кызматтарды көрсөтүүнүн аракетин көрүп келет. Бүгүнкү күнгө аталган иш аракеттер менен бирге улуттун ден соолугун камсыз кылууда маанилүү роль ойногон саламаттык сактоо кызматкерлерин колдоо максатында жогорудагыдай жарлык бап келип турат. Бул кадам ден соолук сакчыларынын ишмерлүүлүгүн арттырууга, аларга стимул берүүгө багытталган. Аталган жарлыктын негизинде үстүбүздөгү жылдын 1-сентябрынан тарта дарыгерлер персоналынын кызматтык маяналары 50%га чейин, орто медициналык персоналдын маяналары 20%га чейин, кенже тейлөөчү персоналдын ошондой эле тез жардам кызматынын айдоочуларынын кызматтык маяналары 10%га чейин жогорулатылат. Мисалы, Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда иш алып барган жалпы хирург дарыгер азыркы учурда 20.136 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20.000 сом компенсациясы менен кошулуп 50.205 сом алат. Анестезиолог, реаниматолог дарыгер азыркы күндө 35.481 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20.000 компенсациясы менен 73.222 сом алат. Педиатр дарыгер азыркы учурда 32.474 сом алса, көтөрүлгөндөн кийин жана 20.000 компенсациясы кошулуп 68.709 сом колуна алат. Клиникалык ординатордун стипендиясы 1.200 сом болуп келген буга чейин 1-июлдан тартып стипендиясы 20.000 сомду түзөт. Ал эми алыскы аймактардагы элибиздин саламаттыгына кам көрүү иштерин арттыруу максатында быйыл 1-июлдан тарта жаш адистерге айлыгынан сырткары стипендия чегерүү, врачтардын депозитинин суммасын көбөйтүү маселелери колго алынды. Албетте мындай аракеттерибиздин аркасында өлкөбүздүн булуң бурчундагы мекендештерибиздин медициналык жардам алуу сапаттары жогоруларына мен толук ишенемин. Ошол эле маалда мындай чаралар медицина кызматкерлери үчүн жагымдуу шарттарды түзүү боюнча аракеттерибиздин бир бөлүгү экенин кошумчалай кетейин. Биз дартка даба издеп келгендердин ажатын ачып, өмүрүн узартууга себепкер болгон дарыгерлерибиздин эмгегин жогору баалайбыз. Алардын маанилүү миссиясынын натыйжалуу, сапаттуу, ишенимдүү аткарылышына шарттарды түзүүгө ар дайым умтулабыз. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы медицина кызматкерлерин алдыда келе жаткан кесиптик майрамы менен куттуктап, иштерине албан игиликтерди каалап кетейин.